Так, эне жана баланы коргоо улуттук, Эне жана бала. Аллергия оорулары бул 21-кылымдын оорусу деп аталат да. Бул кетеби нерсе? Тамактан негизи коркпош керек. Ар бир экинчи суроо эле атопический дерматит тууралуу болуп тур. Аллергияга байланыштуу көп балдар эмдөөдөн отказ берип атышат. Бул проблема бар. Эми биз ушул проблеманы чечишибиз керекпиз да. Саламатсыздарбы биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары? Ар дайым силер менен учурашканда бир телевидениеда бир көрсөтүүдөгү алып баруучудай болуп учураштырмын. Бүгүн бир окуядан баштагым келип турат. Мындан бир 5 жыл мурун Москвадан Бишкекке учуп келатканда жаныбызда бир орус элге белгилүү олигарх биз менен учуп келди. Ал орус, бирок Кыргызстандык орус экен. Бирок Россияда белгилүү олигархтардын бири деп саналат. Менин жанымда учуп келди, анан сөз болуп калып, эмеде Балыкчы шаарында апасына келет экен. Ошол жылы келип, Балыкчы шаарындагы жергиликтүү мектепти толук ремонт кылып берип, жана спорт площадкасын жасап берген экен, спорттук аянтчаны. Анан сүйлөшүп калып, ошол кезде ошол киши айтып калды. Булар илгери Россияда эле жашашкан экен, бирок ошол киши Кыргызстанда Балыкчы шаарында төрөлгөн. Ал эми ата-энеси Россияда эле, россиялыктар эле экен. Анан апасынын астма деген оорусу бар экен. Ошол ооруга байланыштуу алар Балыкчы шаарына көчүп келген экен. Башкача айтканда апасынын ден соолугуна байланыштуу. Азыр эми ал киши чоң ири олигархтардын бири болсо дагы, жанын алып кетейин десе дагы, бардык жердин климаты туура келбейт экен да. Ушундан улам бүгүн биздин темабыз жалпы балдардын ден соолугу, балдардын аллергиясы туурасында болмокчу. Бүгүнкү биздин коногубуз эне жана баланы коргоо улуттук борборунун балдар аллергологу Туратбекова Калия Туратбековна. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мына мен сизге азыр бир башынан баштап бир окуя айтып кетпедимби? Эми ал кишинин апасы картайып калган, аябай эле картаң жаштагы апа экен. Ошону ойлонуп кеттим да, ушул демек аллергия деген бала чактан эле башталган да. Бизде дагы азыр негедир буга чейинки акыркы маегибизде невропатолог Бабаджанов менен маек курганда комментарийге кимге кандай суроо ойлондурат десек, ушул суроо көп кишини ойлондурат экен да. Жана негедир бурунку мезгилге караганда азыр аябай көбөйүп баратат. Себеби эмнеде? Биринчи ушул себептерин айтсаңыз, эмне үчүн балдар арасында аллергия көбөйүп баратат? Биринчиден айтып кеткеним келет. Аллергия оорулары бул 21-кылымдын оорусу деп аталат да, негизи түрүндөчү. Анткени жылдан жылга биздики экологиябыз бузулушу мүмкүн. Ошонун себебинен дагы аллергия оорулар көбөйүшү дагы мүмкүн. Анан аллергия ооруларынын баары бул тукум куйтурган оорулар. Эгерде тукум урукта бирөө жарымда аллергия болсо, бул тукум куйт. Анткени биз жети атабызга чейин кайсыл оорулар менен ооруганды билбесек, мисалы үчүн атасында жок болсо, же чоң атасыныкында кандай бир аллергия оорусу болсо, то бул балдарына же небелерине өтүшү мүмкүн. Даже чөйрөлөрүнө чейин дагы өтүшү мүмкүн. Сиз туура айтасыз, ооба, биздики бүт нерсенин баары негизи биз апабыздын ичинде жүргөн учурда бүт баары башталат. Мисалы үчүн азыр ВОЗ дагы айтып атат, көп болсо бир 10 же 20 жылдан кийин ар бир экинчи төрөлгөн бала уже аллергия оорусу менен төрөлөт деп айтат. Ар бир экинчи? Ар бир уже экинчи. Бул жылдан жылга. Анан мындай аллергия оорулар мындай көбүнчө орусча айтканда мындай развитый өлкөлөрдү жакшы көрөт да. Вот именно в развитых странах аллергия оорулар аябай көбөйүп атат азырынча. Себеби? Себеби экология. Экология дагы өзгөрүлүп атат жылдан жылга. Аба ырайы дагы мисалы үчүн бузулушу мүмкүн. Ошонун айынан аллергия оорулар дагы көбөйөт. Сиз развитый өлкөлөр деп айтып калдыңыз, экономикалык жагынан туурабы? Ошондо биздин Кыргызстандагы экономикалык бай өлкөлөргө кирип баратабы, эгер көбөйүп баратса? Менин оюм боюнча Кыргызстанда бүт баары да калды да. Биз дагы буюрса өсүп атабыз, өнүгүп атабыз. Ошондо дагы биз бирок өскөн учурда дагы аллергия ооруларыбыз башка чет мамлекетке караганда дагы артта калбай дагы кууп жетип баратабыз да. Ошону айткым келип кетет да.
Түшүнүктүү. Биздин кийинки суроосу мындай болот. Азыркы ушу жаңы төрөлгөн ымыркай кезинен баштап аллергиясы барларды ойлондурган маселе бул эмдөө, прививка кылганга болобу негизи эле? Сөзсүз. Анткени мисалы эмдөөдө эмес, мындай эле балабыз ооруп калып антибиотик алганда, мисалы жеке клиникаларга барганда укол саярдын алдында текшерет эмеспи, аллергиясы барбы же жокпу депчи. Эгерде аллергиясы бар болсо, кандай болот? Алар ала беришеби кадимкидей эле прививканы эл катары илим балдарындай эле? Бул эң жакшы суроо. Анткени биздики азырынча кызамык боюнча дагы өлкөбүздө дагы мындай кызамык көбөйүп атат. Анан көкжөтөл деген оору дагы көбөйүп атат. И мындай да, аллергияга байланыштуу көп балдар эмдөөдөн отказ берип атышат. Бул эң биринчиден аллергия болуп аткан бала азырынча эгерде обострениеде жүрсө, бул сөзсүз медотводко кирет. Бирок эгерде аллергиясы азыр козгобосо, обострениясы жок болсо, денеси жашынакай болсо, эмдөөгө сөзсүз кирет бала. Бүткүл дүйнө жүзүндө протоколдор бар, изилдөөлөр бар, эмдөө боюнча. Бизге негизи түрүндө эмдөө өзү аллергияга алып келиш керек. Мисалы үчүн эмдөөнү сабап аткан учурда, ошол эмдөө эгерде анамнези боюнча аллергияга алып келсе, анда бул учурда бала медотводдо турат. Эгерде тамак ашка аллергия болсо, нак өзү эмдөөгө аллергиясы жок болсо, анда бул учурда бала эч кандай отводко кирбейт. Атопический дерматит ооруп аткан балдар сөзсүз кызамыкка каршы эмдөөнү сөзсүз алыш керек. Бирок эгерде азырынчы учурда эмдөөгө даярданып бараткан учурда обострение жок болсо, анан бизде эң мындай көп ата-эне менден сурайт, эмдөөгө бараткан учурда аллергия катары, аллергический реакция азыраак болсун, противоаллергический аллергияга каршы дарыларды ичсе болобу же болбойбу, 3 күн мурун же 3 күндөн кийин, мисалы үчүн эмдөөнү алган учурдачы, мен бул суроого айтып кетким кетет, жок. Эч кандай мындай премедикация же мындай эмдөөгө даярданган деген нерсе мындай жок да. Сөзсүз бала аллергия оорусуна обострениеде жүрбөш керек, оорубаш керек, жакшы маанайда барып эмдөөсүн ала берсе болот. Атопический дерматит жөнүндө айтып калдыңыз. Ушу келген суроолордун арасында ар бир экинчи суроо эле атопический дерматит тууралуу болуп тур. Бул негизи кетеби? Анан себеби эмнеде? Эмне үчүн ушундай аябай көптөгөн сандагы биздин балдарыбыз, кичинекей наристелерибиз ушундай атопический дерматит болуп жатат? Айтып кетпедимби, аллергия оорулар бул биринчиден тукум куйтурган оорулар да. Анан көбүнчө изилдөө боюнча атопический дерматит менен кесарево боюнча төрөлгөн балдар атопический дерматитке көбүрөөк жакыныраак болот. Эмнеге? Анткени биздин денебизде өтө көп керектүү бактерия, микроорганизмдер бар. Бул микроорганизмдер биздин денебизди мындай кандай бир коргойт да, защита кылат. Кесарево менен төрөлгөн балдар булар көбүнчө мындай стерильный болуп төрөлөт. Атопический дерматит эң биринчи башталганда бул башынан башталат. Кичинекей балдардыкы сибарийный дерматит болупчу. Бирок сибарийный дерматит көбүнчө учурда 2-4 айга чейин бул норма деп аталат. Анткени апасынын гормондору балага өтүшү мүмкүн. Ошонун айынан башында баланыкы сибарийный дерматит болуп, ошо орусчасы дагы молочный корочки деп аталат. Анан биз көбүнчө эгерде тукум урукта ал баланын мисалы үчүн аллергиясы бар болсо, педиатрга кайрылганда көп педиатрлар, мен угуп калдым, чиридага жуунутса болот деп баланы айтат, же ромашкага жуунутса болот, анткени бул денени мындай негизги мындай назик кылдырат деп айтат да. Бул чирида деген, ромашка деген бул негизи аллергия, аллергендер. Бул чөп-чар. Баланыкы эгерде денеси жашынакай болсо, кургабаса, ромашка, чиридага жуунутса болот. Бирок эгерде денеси кургап, денесине 1-2 кызыл нерселер чыкса, анда жуунутса чөп-чарларга эч кандай болбойт. Сиз азыр айтып калсаңыз, бизде келген суроолорду бир эстеп кеттим. Эмне үчүн сумка в роддом чогултуп ушундай келгенде консультанттар, сатуучулар чириданын баарын эле айта берет. Чирида деген аллерген да депчи. Мисалы эч кандай төрөт үйүнөн чыгып, баласына аллергия бар жок экенин эч ким эле биле бербейт да. Ошол чиридага жуунтамбы же жуунтпастан алдын эмнеге анда эме кылыш керек, басым кылыш керек, билиш, ошону кантип билишибиз керек. Мүмкүн ошо чиридадан аллергиясы пайда болуп кетет депчи. Кантип мындай симптомдорун биле алсак болот? Жаңы төрөлгөн баланын. Баланын денеси негизи өтө назик.
Ошонун айынан эгерде роддомдон чыккандан кийин биздики кичинекей балдардыкы акне новорожденных деп аталат да. Бул норма. Бул бала жаңы төрөлгөн бала окружающий средага мындай адаптация болуп атат да. Ошол учурда бизде бетибизде фолликулдар воспаление болот. Ошол учурда эгерде воспаление болуп аткан учурда кээ бирде еще прыщики деп айтып коебуз да, мындай ак болуп, өңү ак болуп чыгат. Ошол учурда эгерде биз чиридага жөнөтсөк, ошонун айынан дененин боюна көбөйүп кетиши мүмкүн. Именно вот атопический дерматиттин обострениясычы. Анан эми баланы күнүгү жөнөкөй деле сууга жуунутса болот. Ванночки кылып мисалы үчүн. Чирида мындай да аллергия оорулар негизи күндөн күнгө, жылдан жылга изилдөөлөр көп болуп атат. Мисалы үчүн 10 жыл мурун мындай болсо, бул жанакы чирида ромашка бул каяктан келген? Бул илгери жерден келген да турабы? Мурун ушундай болчу. Азыр мындай современный лечение бар, современный средстволар бар. Ошону колдонсо балага өтө мындай жакшы болот да. Заманбап ошол эми айтып калдыңыз, мисалы кандай деп атасыз? Жанагы даяр сатылган чөп-чарым аралашкан даяр суюктуктар айтып атасызбы? Жок, мындай да аллергия болуп аткан учурда бул ооруда лечебный средства деп аталат да. Дарылай турган лечебный средстволар. Мен азыр косметика жакта айтпай элем. Мен аттарын айтпай эле коеюн, бирок бар биздики именно лечебный бар, дарылай турган бар и косметический бар. Косметическийдин ичинде көбүнчө парабендер бар. Алардын айынан баланын денеси козголуп кетиши мүмкүн. Аллергиясы гүлдөп кетиши мүмкүн. Каледи Туратбековна, айтсаңыз, биздин буга чейинки туура тамактануу, туура азыктануу боюнча консультант Жаныгүл айым менен маектешкенбиз. Ошол маекте айтып калды. Жаңы төрөлгөн ымыркай энеси эмчектин эмизгендеги энедеги болгон аллергендер балага өтпөйт депчи. Мисалы биз жаңы төрөгөндө коркобуз го. Цитрус жебеш керек, бул жебеш керек, баланын бетине бир нерсе чыгып кетет. Ал эч кандай көз каранды эмес деп айтты да. Кош бойлуу кезинде дагы, анан кийин эне сүтү менен багуу кезинде дагы энени эч чектебей, тамактанууну кайра түрдүү жана толук баалуу кылышыбыз керек өзүчү. Анан бул миф деп айтсам болот. Сиздин оюңуз кандай? Аллерголог катары, балдар аллерголог катары. Аллерголог катары мен оюм, мен мынтип ойлойм да. Бул тамактан негизи коркпош керек. Боюнда бар аял киши боюнда болгон учурда деле, мисалы үчүн айтат го, балаң аллергик болбош үчүн сен боюңда балаң жүргөндө диета кармашың керек. Бул эң туура эмес. Апа негизи эне баласын көтөрүп атат, баласына дагы энергия керек, витаминдер керек, и апага дагы керек да. Дефицит болбош үчүн эне аял киши негизи бүт тамактарды жеш керек. Баланы көтөрүп жүргөн учурда эле. Төрөлгөндө дагы бүт барын аз-аздан жеш керек. Аллергия продуктылар өтөт, бирок 10%, 10% эле өтөт. 10% бул эч кандай аллергияны коргоосуна алып келбейт. Бул өтө мындай минималдуу да. Биз негизи мындай аллергия бөлүнөт да. Аллергия бул белок. Биз кандай деп ойлойбуз? Мисалы үчүн мага приемго келгенде көбүнчө сурашат да, таттууну берсе болобу депчи. Таттуу бергенде, мисалы үчүн, эмне деп мен сурайм? Конфеты. Ошол эле шоколад момпозуй, мисалы үчүн, шоколадный момпозуй деп аталалык, айталык. Бул эмнеден турат? Балким ал момпозуйдун ичинде орех бар. Орех бул эмне? Бул белок, бул өтө чоң белок, бул аллерген. Мисалы үчүн биз айтабыз, молочные вафли, молочный шоколад. Бул эмне? Бул сүттөн жасала турган нерсе. Бул эмнеге алып келет? Бул аллерген, бул кайта эле аллергиянын козгоосуна алып келет. Анан азыр бир мындай жаңы деле диагноз деп айта албайм, көбүнчө айтат да, лактазная недостаточность. Балким сиз угуп калдыңыз да. Лактазная недостаточность деген лактоза бул негизи углеводдор. А аллергия бул белоктор. Бул экөө, мисалы үчүн, эч кандай тиешеси бири-бирөөнө жок. Лактазная недостаточность бул и карыган адамдарда дагы болот. Жанагы угуп калабыз го, карыган апабыз же чоң атабыз сүт деп чай иче албайт депчи. Бул ошону эле билдирет да. Лактазная недостаточность бул именно ичегилер менен байланыштуу, мындай бир кандай бир кусушу мүмкүн бала, же ичи көбүшү мүмкүн, же ичи өтүп кетиши мүмкүн. Аллергияга лактазная недостаточность эч кандай мындай тиешеси жок. Дагы бир жолу кайталап кетем, лактоза бул сахар, аллергия бул белок. И биздики гана организм аллерген түшкөндө бул только белокторду көрүп эле айтат, бул аллерген экен, значит мен буга защитный реакция кылышым керек, мен мындан качышым керек деп, башкача айткандай да.
Келген суроолордун арасында дагы жөтөл боюнча болуптур. Ошо жөтөл аллергиялык жөтөл же чындап эле ооруп калды же мүмкүн пневмония, бронхит экенин эне өз алдынча кантип айырмалай алат? Мындай да, биздики айтып атпаймынбы, бүт баары башталат денеден. Аллергологторда мындай феномен бар, феномен качелей деп аталат да. Эгерде кичинекей баланыкы 1 жашка чейин же 3 жашка чейин денеси козголсо, бул кийинчерээк аллергический рингитке же мисалы үчүн бронхиальный астмага айланып кетиши мүмкүн деп айтат. 80% кимдики атопический дерматит болсо, азыр изилдөө боюнча 80% балдардыкы бул аллергический рингитке өтүшү мүмкүн. 20 же 10% ичинде бул астмага өтүшү мүмкүн. Кандай айырмаласа болот? Сөзсүз аллергия бул эч кандай температурасы жок болот да. Анткени аллергия бул вирусный инфекция эмес, бул иммунный ответ. Аллерген кирди баланын ичине и биздин иммунитетибиз реакцияны жүгүрдү. Жөтөл болуп аткан учурда, мисалы үчүн ата-эне баласыныкы кантип айырмалайт? Бул биринчиден одышка болушу мүмкүн. Көбүркү ата-эне мага келгенде айтышат, мен баламдын өпкө тарабынан мындай бир чи деген үндү угуп калдым деп айтат да. Кадимкинде эле жанакы скрипкадай болгон эле кыйчылдаган үндөр чыгышы мүмкүн. Дагы бир жолу айтып кетем, аллергия болуп аткан учурда, аллергический кашель болуп аткан учурда бала сөзсүз одышкага түшөт. Жөтөлү мисалы үчүн чуркап койсо же ойноп койсо жөтөлү күчөшү мүмкүн. И сөзсүз биз дистанционный хрипы деп аталабыз. Өпкө тарабынан биз кандай бир мындай свистящее дыхание дегенди угабыз. Атопический дерматит тууралуу дагы суроо бергенге турат. Негизи эле бул илдетке кабылгандар, мисалы алгачкы жолу биринчи баласын болуп жаткандар көбү коркот, өмүр бою ошол ойдон калабы деп. Бул кетеби нерсе? Эгерде биз кичинекей кезинен баштап буну байкап, дарыласак, 1 жашка чейин дарылап, денесин туура уход кылдырып, то бул өтүп кетет. Бул өтүп кетиши мүмкүн. Бирок кийинчерээк кайта эгерде обостренияга түшсө, бул бир нерсеге сөзсүз айланып кетиши мүмкүн. Бир кандай бир аллергический ооруга айланып кетиши мүмкүн. Муну сураган себеби биздин эле тааныштардын 5 жыл мурун төрөлгөн кызында ушундай нерсе бар болчу, атопический дерматит. Анан кийин дарылап жок болуп кетти. Азыр эми 5 жашка чыккан кызда кайра пайда болуп калыптыр да. Ошондуктан бул кайра эле пайда болуп калышы мүмкүн. Кайра пайда болуп калышы мүмкүн. Ооба, сөзсүз анткени ошол кыздын айтып кеткен кыздын иммунитети өсүп атат. Күндөн күнгө аллергендер менен көбүрөөк контакт болуп атат. Ошонун айынан аллергия ойгонушу кайта мүмкүн. Боюнда бар болочок энелерди да ушундай суроо кызыктырат экен да. Ушу балдары болочок балдары аллергияга туш болбош үчүн эне эмне кылса болот? Бир жол барбы? Сиз айтпайсыз, ген аркылуу берилет депчи, мүмкүн кандайдыр бир өзүн алдын ала сактаганга ушундай болбош үчүн кандай мүмкүн рациондон дагы тамак жеген эмесинен да байланыштуу болобу? Жок, биздики азыр мындай көп биздин рационубуз мындай ГМО содержащий продукт болуп кетпедиби? Бул краситель кошулган тамактар. Бул дагы кандай бир зыянчылыкка алып келет. Буларды псевдоаллерген деп аталат да. Биз тарапта мисалы үчүн псевдоаллерген деп айтабыз. Буну аллергия, кандай мындай профилактика катары эч кандай андай нерсе жок. Мен профилактика кылам, мен диетага турам, андай бул дагы кайта туура эмес. Кадимкинде эле күнүмкү жей турган тамагын эле жей бериш керек. Болобу аллергик же болбойбу, көбүнчө аллергия, атопия аял тараптан көбүрөөк куйт, эркек тарапка караганда. Мен байкашым боюнча мага приемго келгенде мен мисалы үчүн тукуму боюнча дагы сурайм, кимде аллергия бар депчи. Ошондо сураганда көбүнчө айтат, эне аял киши айтат да, менде көбүнчө аллергия бар. Канча балаңыз бар дегенде 4 деп сураганда канчанын аллергиясы бар десе көбүнчө 4 деп айтат. Көбүркү учурда кимде аллергия бар десе, атасы тарапта бар десе, канча балаңыз бар десем, 5 балам деп айтат. 5-өдөн кимде аллергия бар десем, 1-өдө деп айтат. Көбүнчө аллергия аял тараптан көбүрөөк куйт. Аллергия оорулары. Анан эми мындай азыр күлкүмүштүү болуп болуш керек, күйөөгө тийип атканда сөзсүз сураш керек. Кандай азыр мындай актуалдуу маселе болуп болуш керек да. Азыр көбүнчө кыздар мындай келбетин карабай, здоровое население болуш үчүн тукумду сураш керек. Менин оюм бул жеке менин өзүмдүн оюм. Эми биздин кыздар сурап турганда турмушка чыгыш керек дейсизби? Мен оюм бул ушундай. Мен студент кезинде дагы окуп жүргөндө бизде биохимия сабагында эжебиз бар болчу. Улуту орус болчу.
Анан ар дайым күлүп айтчу. Негизи биз медиктер кечирээк турмушка чыгабыз го. Андан кийин айтчу, кыздар отурбай сурагыла биринчиден жигитиңерден тукуму кандай экен депчи. Тукумун билип туруп, анан кийин күйөөгө тийгиле деп айтчу. Мен мурун ал сөздүн маанисин мындай көп деле мааниге бербей, көп деле мындай түшүнгөн эмес болчумун да. Азырынча убакыт өткөн сайын мен бул сөздөрдү уже кадимкидей түшүнүп, бул сөзгө аябай мындай маани берип атам. Бул нерсени эгерде бизди көбүнчө уже турмушка чыккан апалар көрөт эмеспи? Эгерде ушундай турмушка чыга элек сиңдилериңиз бар болсо, демек азыркы учурда ушундай оорулар көбөйгөнүнө байланыштуу ачык айкын эле сүйлөшүп алган туура болот экен. Ооба. Муну эстеп кеткеним себеби дагы биздин алыскы туугандардан, биздин жездебиздин эркектер тарабынан тукум коют экен да, бала эркектердин балдарына берилет экен. Ал ошол жездебиздин эжеси карындаштарына берилбейт. Анан балдар төрөлгөндө буттары менен мындай сандары ажырантып эле төрөлөт экен да, кийин мындай темирге байланыштырып эметет. Анан ошол эстеп айтып калганым, ошо жездебиздин эркек катары бүт балдарына берилген, а карындаш эжелеринде жок. Азыр кыздары турмушка чыкты, бирок кыздары турмушка чыгарда сиз айтып аткандай сураш керек деп атпайбы? Ошондо мырзалар дагы сураш керекпи? Анткени азыр кыздарында ошондой көйгөй бар да. Бирок эми алар кыздары төрөсө кыздарына берилбейт экен. Ошондо мисалы ал жездебиздин балдары бар, эркек балдарынан балдарына берилиши мүмкүн экен да. Ошондо мырзалар дагы сурап туруш керек экен да. Биздики мындай да, биз эми кайталап кетейин, жети атабызга чейин баарыбыз билбейбиз да. Мисалы үчүн сизде же менде аллергия жок болсо, сиздин жолдошуңузда же менин жолдошумда мисалы үчүн аллергия жок болсо, балким чоң чаңпаларында аллергия бар. Туурабы, биз аны билбейбиз да. Анан кийин эми жети атасына чейин отуруп сурап, анан кандай оорулар болду экен, азыр мындай орусча айтканда как нереально деп айтабыз да. Анан эми бизде дагы мындай менталитетибизде бар да, мындай мен оюм боюнча бул катыкчылык да. Көбүнчө келгенде приемго кимде аллергия бар деп сураганда, мен эми бул суроону мындай күнөө катары сурабайм эч качан. Аял менен күйөөсү мынтип бири-бирөөсүн карашып калат да, мынтипчи. Анан кийин сенде бар да деп айтат. Анан же кайнагымда бар. Анан мынтип айтканда дагы мындай аябай жинин келтирип айтышат да. Же аял кишине кайта айтат. Сенде бар да, же мына мен кайненемде бар депчи, мисалы үчүнчү. Бул эми күнөө эмес. Бул проблема бар. Эми биз ушул проблеманы чечишибиз керекпиз да. Анан эми азыр мен мисалы үчүн баарына айтсам, тукумун карап туруп анан тийгиле депчи, эми биз баарыбыз уругубузду толук кандай оорулар менен ооруганыбызды эч ким билбейбиз. Ошону айтып кетелим. Эми ушул теманы козгоп калып айтсаңызчы, сиз өзүңүздүн иш практикаңызда кандай аллергиянын түрлөрү көп эмеспи? Ошонун кайсы түрү азыр көп болуп атат? Ошондо болочок турмушка чыга элек улан кыздар алгач турмуш курардын алдында кайсы ооруларга маани берип сураш керек? Азырынча көбүрөөк айтып кетсем, бронхиальный астма оорулары аябай көп болуп атат. Бронхиальный астма эми кайта эле барганда дагы ким сен тукумуңда бронхиальный астма ооруйт же оорубайт деген аны деле билбейт да. Бирок азырынча аллергия ооруларынын боюнча эң негизги биринчи орунда бул бронхиальный астма оорусу өтө көбөйүп атат. Бул биринчиден эмне факторлору? Жөтөл учурот, мына бизде жакында дагы ковид өтүп кетти да. Ковидке чейин бизге аллергологторго пациенттер көбүрөөк кайрылчу. Анан ковид аралап кетти, ошонун айынан ковидтен кийин дагы аллергологко негизи башка врачтарга мындай обращаемость кичине азайып калды да, анткени биздики бүт баары эле ковидке аралашып кетти. Бул ковидтен айынан, тиги ковидтен айынан болуп кетти да. Анан кийин резко аллергологко обращаемость статистикада боюнча түшүп кетти. Азырынча кайта аллергологко обращаемость наоборот көбөйүп атат да. Сиз туура айтып кеттиңиз, азыр ата-эне үйдө отурганда бул сурайт да, кантип айырмаласа болот? Сиз эле кайта айтып келдиңиз, аллергический кашель. Кантип буну айырмаласа болот? Балким жөн эле баласы чуркап жүрөт, ойноп жүрөт, бул апага норма. Бул мурун деле жөтөлчү депчи. Биз күтөбүз качан мындай прям отдышка болот. Бизге эмне керек? Любой ата-эне бул врач эмес. Отурганда отдышкага түшкөндө апа коркуп, ошондо баласын алып туруп врачтарга кайрылат. Ошондо айтат, сиздики мисалы үчүн астма депчи. Анын апасы отуруп кайта айтат, кандайча менин баламдыкы астма. Ошондо эгерде мынтип сурап, териштирип,
анан уже билинет, что бала уже 2 жыл мурун же 3 жыл мурун жөтөлүп баштаган, биртке мындай отдышка болгон, бирок апа ага өз мындай көңүл бурган эмес, маани берген эмес. Анан кийин көбүнчө азырынча ушундай эле болуп атат. Көп кайрылган ата-эне айтат, бир жолу болгон бизге айткан аллергологко кайрылыш керек экен депчи, бирок биз кайрылган жокпуз деп. Шарт болгон жок, мисалы, шарт туура келген эмес деп. Анан кийин биз кайта айтабыз. Дагы ушундай кайталанды беле. Ооба, ушундай болгон. Сасык тумоонун айынан ушундай болгон. Же мисалы үчүн көлгө барганда же башка жерге барганда ошондо чөп менен контакт болгондо дагы козголуп кеткен. Бирок ал чөп жактан чыгып туруп эле жунутуп койсок, баланы ал кетип калган болчу. Анан биз ойлогонбуз, бул кайталанбайт деп. Бирок мисалы үчүн быйыл кайталанды. Ошол үчүн биз аллергологко кайрылдык. Биздики көп симптомдорго мындай кантип айтсам, көп маани бербейт. Өтүп кетет деп, мисалы үчүн көбүнчө ойлошот. Ошонун айынан менин оюм боюнча кайрылбайт деле, своевременно кайрылбайт болуш керек да. Сиз азыр туура айтасыз, ошо биз апалар көбүнчө өрчүшүп кеткенден кийин, кеч болуп калгандан кийин кайрылат. Ошол кеч болуп калган себеби дагы астмага өтүп кетет экен да. Демек, ошол көп нерсе эгер жөтөлүп жатса, биз маани беришибиз керек экен, кандай жөтөл болуп жатат деген, ал астмага айланып кетпеш үчүн. А дагы астмадан бөлөк аллергиянын кайсы түрлөрүнө дагы анда биз маани беришибиз керек. Азыр биздин да 5 балабыз бар. Мен дагы ойлонуп калдым да, эмне болгондо кийин аллергия айланып кетпеш үчүн алдын алышым керек. Бөөрү жатыш мисалы үчүн бар. Орусчасы острая крапивница деп коет. Бөөрү жатыш тамактанын айынан дагы болушу мүмкүн. Бирок тамактын айынан болгондо, мисалы үчүн тамакты жеди, клубниканы, кулпунайды жеди, жегенден кийин реакция 1-2 мүнөттүн ичинде болду. Дене көзү шишип калышы мүмкүн, оозу шишип калышы мүмкүн, кулагы шишип калышы мүмкүн. Дене бөөрү жатыштай болуп, полностью денесине чыгып кетет да. Бул бөөрү жатыш болуп атканда, эгерде тамактын айынан болсо, тамакты ошол тамакты эле алып койсок, бул кайта кетип калат. Анан аллергияга каршы дары берип койсок, бул кетип калат. Бирок эгерде көзү шишип калса, мурду шишип калса, оозу шишип калса, сиз сөзсүз биринчи жардамга, врачтарга кайрылышыңыз керек. Любой экстренный больницага кайрылсаңыз, ал жерден сизге биринчи жардамды кылып берет, андан кийин кайта сизге айтат. Сөзсүз аллергологко барышыңыз керек, анткени сиз билишиңиз керек. Бөөрү жатыш мисалы үчүн из-за укуса пчелы болушу мүмкүн. Насекомыйдын айынан да болушу мүмкүн, кумурска же аса, комар мисалы үчүн. Ошолор тиштегенде булар өзүнүн шилекейинде уу бар да. Ошол уусу биздин денебизге мындай аллергия катары действие берет да. Ошондон дагы бөөрү жатыш жүрүп кетиши мүмкүн. Же отек квинке болуп калышы мүмкүн. Анан эң мындай негизги бул сезондук аллергический ринит деп аталат да. Бул сезон келгенде аллергический ринит чүчкүрөт бала, көзү кызарат, мурдунан суу агат, жөтөлүп калышы дагы мүмкүн ошол учурда. Кайта эле көзү шишип калышы мүмкүн, көзү кызарып калышы мүмкүн. Бул көбүнчө мындай сезонго карата болот да. Негизи биздин Кыргызстаныбыз бул мындай чөп чаар өлкө го, аябай чөбүбүз биздики өтө көп. Чөп гүлдөп аткан учурда балдар ушундай симптомдорду бериши мүмкүн. Бизге келген суроолордун арасында бар экен, жаңы төрөлгөн ымыркай эмчектеги баланын диатезин толук айыкса болобу деген. Эгерде бул эмчек эмизип аткан аялдыкы, эгерде баласыныкы диатез болуп атса, сөзсүз аллергологко кайрылыш керек. Андан кийин биз диагностика кылабыз. Диагностика кылып, туура лечение жазып берсек, бул кайтып калышы мүмкүн. А эгер жаңыдан аллергияга учураган ата-эне, мисалы, баласынын аллергияны байкады, бир нерсе аллергия болду, эң биринчи кезекте биз кайсы жакка кайрылышыбыз керек? Кайсы жактан биз силерге окшогон аллергологторду издейбиз? Мунун сураган себеби балдар аллергологу Кыргызстан боюнча өзүңүз айткандай 5 эле адис бар экен да. А бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр Кыргызстандын ар кайсы шаар аймактарынан да, анан мисалы нарындан баласынын аллергиясы болуп калса, каяка кайрылыш керек? Туура айтып кеттиңиз. Кыргызстан боюнча негизи аллергологдор өтө аз. Биздин өлкөбүз күндөн күнгө чоңоюп атат, балдар да көбөйүп атат. Эгерде ошол эле мисал келтирдиңиз, нарында болгон баланык аллергия болсо, бул биринчиден өзүнүн эле жашаган жериндеги ФАПка барат. Ошол жерден балага биринчи жардам кылып беришет. Анан кийин балага направление жазып берет, консультация аллерголога керек деп. Ошол направлениясы менен бизге бала кайрылат. Эртең менен келет, аякта биздики талонный система бар. Айтып атпайбы, аллергия көбөйүп атпайбы? Анан кайрыла турчу адамдар өтө көп. Аллергологдор аз.
Биз бүткүл республикага жардам кылып беришибиз керекпиз да. Анан жетишпей калганда ошол учурда талон болот, талонный система бар бизде. Ошол талон менен балдар ата эне баласы менен аллергологко кирет. Бирок күтүп калышы мүмкүн. Бул көбүнчө дагы бул маселе боюнча дагы өтө көп интервьюлар болгон. Айтышкан аллергологдор аз экен. Бирок биздики аллергия оорулар өзү көбөйүп атат негизи. Аллергия болуп аткан учурда мындай биздин өлкөбүздүн жарандары дагы бизге мындай туура бизди түшүнүшү керек да. Биз баарына мындай толук жардамды келтирейин эле дейбиз да. Бирок биз азбыз негизи өзүбүз. Бирок эгерде поликлиникага эне жана бала коргоо улуттук борборго келсе, поликлиникада 2 аллерголог бар. Биринчиден рекомендация берет, эгерде баланы жаткызыш керек болсо, то биздин стационарга бала жатып дарыланат. Сиз айткандай ошол жергиликтүү ФАПка кайрылбай туруп эле дароо эле Бишкекке келип барса кабыл аласыздарбы? Экстренный случай болсо кабыл алабыз, сөзсүз. Экстренный же жок экенин өзүнчө бир приемныйдан карап чыгышабы? Бул мисалы үчүн нарын эми бул азыр кыштын күнүнө болгондо бир 4-5-6 сааттын ичинде жетишет да турабы. Анан кийин биз билбейбиз да, бул эгерде бала одышка болуп аткан учурда сатурациясы түшүп калышы мүмкүн. Мындай экстренный ситуациялар болуп калышы мүмкүн, жолдо эле кетип бараткандачы. Анан кийин баары бир биринчи өзүнүн ФАПына эле кайрылып туруп, анан кийин бизге келсе, бул мындай мен ушуну туура көрөм да. Анткени биз билбейбиз, узун жолго жүрөт, кандай болуп келет, эмне болуп келет. Ошондуктан биринчи жардамды көргөзүп туруп, анан кийин келсе жакшы болот. Бирок бизде деле эми келишет, мына ушундай болуп калды, күндүзү, жайдын күнүндө деле келишет. Биз отказ бербей, баланын абалын көрүп туруп, биз республиканский центр болгон айынан биз бүткүл областтарды карайбыз. Биринчиден областтарга жардам келтиребиз да. Анан ошол учурда биз баланы жаткызабыз и дальше дарылайбыз. Сиз азыр мамлекеттик оорукананы айтып калдыңыз да, андан кийин жеке клиникалардын биринде да иштейсиз, туурабы? Ооба. Ошол Сезим аллергиялык борбору. Мындан 1 жыл мурун биз ошол райондо жашап калдык. Ошол жанында дагы бала бакчага балдар барчу. Анан байкаганым, кыш мезгилинде негедир аябай көп балдардын көптөрү келишчү да. Кандайдыр бир ошол кышкы мезгилде мен угушум боюнча аллергиядан дарылануу курсун баштайт экен, Кандайдыр бир терапия. Ошол жөнүндө кеңирээк айтып бересиңерби? Бул эмне болгон терапия? Биз кар түшкөн учурда, кардын алдында аллергия чөп-чардын баары уктап калат, чаң азаят. Ошондо биз прик-тест деген анализди жасайбыз. Бул прик-тест деген анализге балдар 5 жаштан жогору кабыл алабыз. Бул анализге бала сөзсүз даярданып туруп келиш керек. Биринчиден бул толук диагнозу болуш керек. Бул учет аллергологдо туруш керек. Аллерголог врач айтат: мына кышында ушул мезгилде келесиң, ушул айда келесиң. Курсагың анализди жасап аткан учурда бала сөзсүз курсагы ток болуш керек. Курсагы ток болуп келип, биз прик-тест жасайбыз. Прик-тест деген бул эмне? Биз колуна аллергендерди киргизип көрөбүз. Баланыкы кайсыл чөпкө, же чаңга, же домашний клешке, мисалы үчүн, же тамак ашка, же бактарактарга кайсыга аллергия бар. Бул анализ, прик-тест, бул 100% эң маалыматтуу. Анткени биякта бала отурат, биз аллергендерди киргизебиз. Бул анализ 20 мүнөттүн ичинде чыгат, биз жыйынтыгын чыгарып беребиз. Анан ата-энесине түшүндүрүп беребиз кандай биз дарылайбыз. Мисалы үчүн, аллергия оорулар бул көбүнчө кыш мезгилинде, анан ошол обострение болуп аткан учуруна 1 ай калганда биз ошол леченияны токтотобуз. Бул лечениянын аты орусчасы бул асид терапия, аллерген специфическая иммунотерапия. Аллергия оорулар мындай да, эгерде сезонный аллергия болуп атса, мисалы үчүн бизде өлкөбүздө эрмен көп өтө, эрменге аллергический реакция болуп атса, биз ошол эле асидтин ичинде көп ата эне ойлойт да, аллергия толук гормон менен дарыланат, гормонду беребиз, анан гормонго бала көнүп калышы мүмкүн, гормон эмне кылат? Бул эң биринчи семиртирет депчи. Жок, бул асид терапиянын ичинде эч кандай гормон жок. Бул ошол эле чөп-чарлар. Бирок биз микродозадан эң чоң дозага чейин жетебиз. Бул лечение 3 айга, же 3,5 ай, же 4 айга чейин созулуп кетиши мүмкүн. Биринчиден муну ич баштаганда аякта биз мындай башкача айтканда элдерге түшүнүк болсун да, биз иммунитетти ошол эле тааныбаган аллергиясы менен, тааныбаган чөп менен тааныштырабыз.
ошондой биз анан аситерапия бул ушундай болот да. Түшүнүктүү. Азыр биз келген суроолорду кайра багыштап бир сыра карап чыксак, дагы эле атопический дерматит суроо көп экен. Ошол эле суроонун дагы бир суроо пайда болуптур. Атопический дерматиттен экземага айланып кетиптир. Ошол эми экзема көп учурда оңой менен дарыланбайт деп билебиз туурабы? Же дарыланабы? Бул мындай да, американский протокол боюнча бизде экзема бул атопический дерматиттин эле ошол эле бул бир эле оору. Атопический дерматит, экзема бул бир оору. Просто чоң адамдардыкы бул уже экзема деп аталат да. Кичинекей ымыркай балдардыкын биз атопический дерматит деп аталайбыз. А бирок чоңойгондо бул уже оору мындай экзема деп аталат. Экзема оорусун эмнеге контролго алса, бүт оорунун баарын эле дарыланат. Просто убакыт саат менен эле кайрылып туруп, туура кремдерди колдонуп, туура майздарды колдонуп дарыласа, менин оюм боюнча врачтын рекомендациясын баарын туура аткарып, убакыт саат боюнча келип, врач эгерде мына ушул учурда кел десе келип дарыланса, то биз бүт эле оорулардан мынтип айыгып кетебиз да. Биздики мындай да, мен көп ата-энени деле байкайм да. Мисалы үчүн мага бала келсе, эгерде мен ал балага астма деп койсом, астма деп бүт аллергия ооруларынын баары бул мындай гормон дарылар менен дарыланат да. Бирок бул протокол боюнча бул ушундай, бул бүткүл дүйнө жүзүнүн протоколу ушинтип бизге жазып берет да. Биз ошол протоколдорду аткарабыз. Анан баарынык эле кошунасына деле үйгө барса айтат да, бөлүшөт да, мына менин балам мисалы үчүн астма болуп калды, мен мына азыр ушул баллондорду чачып атам. Андан кийин ал кошунасага айтат да, бул баллондор болбойт. Бул баллон сеники, анан кийин балаң баллону жок жашабай калат. Анан кокустан эгерде бир жакта баллонун жок болуп калса болду, ал баллонду издейт. Анан сен эмне кыласың деп айтат да. Анан ата-эне айтат, мен ушул баллонду ошо кошунам айткандан кийин мен токтотуп салдым дейт. Бул эң туура эмес нерсе. Бул лечение ар бир баланын возрастына жараша, салмагына жараша, астмасынын контролуна жараша биз ушул дарыларды балага жазып беребиз. Анан бул жеке гана мындай врачтын рекомендация боюнча токтолот да. Эгерде бала ремиссияга кирсе, ошондо биз дозасын түшүрдүрүп, ал баллондорду дагы жоготобуз толук дарылап аткан учурда да. Бирок буну врач гана эле чечет өзүчү. Бүгүн токтотуп салдым, бир күн токтотуп салдым, 2 күн токтотуп салдым деген нерсе бул болбойт. Анткени бул дарылар мындай накопительный эффект менен иштейт да. Бир эле күн, бир эле саат артта калсаңыз, бунун дозасы түшүп кетет. Эртең же 2 күндөн кийин бала обостренияга кетип калышы мүмкүн. Көбүнчө менде мисалы үчүн мисал келтирип кетейин. Бир мындай үй бүлө мага кайрылган. Баласыныкы ошо астма бар экен. Астма деп мен койдум диагнозду, анткени бала уже көп убакыттан бери ооруп атат. Анан ушул баллондорго мен отургузгам. Андан кийин эми любой ата-энеге мен оюм боюнча мындай астма деген ооруну укканда мындай жүрөгүнө катуу тиет. Астма дегенде биздики жанакы кинолордон көрүп калдык, бала баллону жок калса эле болду, жыгылат, анан кийин апасы аны больницага көтөрүп баратат депчи. Бул бизге мындай туура эмес мисал келтирген да. Биздики астма дегенде, мисалы үчүн мен азыр врач болбосом, мен деле ошону ойломок болчумун да. Жок, астма бул мындай оору эмес. Бул бизге ошол кинолор менен наоборот мындай апанын врачтарга убакыт сааты менен кайрылбаган нерсесин көрсөтөт да. Башкача айтканда, она запустила состояние своего ребенка дегендей да. Эгерде убакыт сааты менен келсе, биз туура лечение жазсак, ата-эне анын баары аткарса, мындай комплексный лечение болуш керек да. Үй бүлөдө баланын оорусуна апасы дагы мындай участие бериш керек, атасы дагы, агалары дагы, бүт баары мындай комплексно участие бериш керек да. Анан мен ошол мисал келтирип кеттим. Ошол эже кайненеси менен жашайт экен. Анан кайненеси айтыптыр, бул дарыны ушу баллонду чачпа, анткени сенин балаңдыкы анан буга көнүп калат, болду. Анан кийин кечке ушу менен өмүр бою өтөсүң депчи. Анан ошол эже мага ыйлап келди, айтты, кайненем мага уруксат бербейт, ишенесиңер, мен жашынып туруп чачып атам ушул дарыны деп. Чын эле ушул эже баласын почти 1,5 жыл ушул дарылар менен колдонуп, азыр астмасы вне приступа жүрөт. Азыр бала эч кандай баллондор менен колдонбойт. Биринчиден биз мындай да, биз диагноз койгондон кийин, лечение алгандан кийин биз контролго көп болсо бир 3 айдан кийин чакырабыз, же 6 айдан кийин чакырабыз. Биз көп деле күндөгө мага келе бер, күндө ушул лечениени аткарып атасыңбы, аткарбайсыңбы, биз аны карабайбыз. Биз рекомендация беребиз, бирок 80% буну кантип ата-эне аткарат.
Биз айтып бердик, буну туура аткарып атабы, туура эле колдонуп атабы дарыларды же туура эмес колдонуп атабы. Бунун айынан результатты биз көрөбүз. Кая Турутбек, азыр сиз айтып бергениңизден мага мындай эме болуп жыйынтык келгендей болуп атат да. Азыркы астматиктер, чоң эле кишилердин экзема, менин бир тууган сиңдимде да экзема бар да. Демек ушулардын баары убагында ата энеси дарылабаган үчүн ушунун баары өчүшүп кеткен экен да. Эгерде биз ата эне жакшылап убагында бүт баарын дарыласак, бул көйгөй кийин чоңойгондо болбойт болчу, туурабы? Ооба, биздики мындай бар да, көбүбүз эле мындай өтүп кетет деп ойлой беребиз да. Өтүп кетет, менде ушундай болгон, сенде дагы ушундай экен, бул өтүп кетет. Күтүп тур, өтөт, болду. Бул өтпөйт. Сөзсүз любой проблема болуп атканда биринчи учурдан врачтарга кайрылыш керек. Кайрылып, сурап, рекомендация алып, ушунун баарын аткарып, анан кийинирээк биз эч кандай мындай начар жыйынтыкты көрбөйбүз да. Демек толук мындай бүт аллергияны айыктырса болот экен да? Болот, эгерде убакыт сааты менен кайрылсаңар и канчалык ата эне ушул леченияга киришсе. Толук. Анткени биз айтып атпайбызбы? Мен айтып атпаймынбы, 20% биз беребиз. Калганын баары кантип ата эне түшүндүрдү. Менин оюм боюнча, мен мынтип ойлойм да, мага приемго келгенде эми баары бир карапайым эл түшүнбөйт да. Анан биздин терминдер өтө оор, түшүнүксүз терминдер болушу мүмкүн. Канчалык ата эне өзүнүн баласынын оорусу боюнча түшүнсө, эмне болуп атат баланын ичинде, эгерде керек болсо тартып бериш керек, мисалы үчүн. Анткени бул жөн эле карапайым адам. Бул түшүнбөйт. Это биз отуруп туруп эле мынтип тиңдей мындай биохимикалык процесстин баарын айтсак, көп убакыт кетип калат да, биз түшүнөбүз. Бирок ата эне муну эч кандай түшүнө албайт. Ошол үчүн мындай мен ойлойм, туура маалымат берип, керек болсо тартып берип, түшүндүрүп берип, түшүнбөсө сурап, түшүндүңүзбү депчи. Анткени любой ата эне врачка келгенде коркот да. Баламдыкы кандай диагноз болот экен, врач эмне дейт экен, мисалы үчүн. Анан кийин туура эле кылдымбы же туура эмес кылдымбы депчи. Анан ата эне өзүн күнөөлөйт да. Өзүн күнөөлөбөй эле просто убакыт сааты менен кайрылып, туура маалыматтын баарын угуп, туура маалыматтын баарын аткарса, биз жакшы жыйынтыкты көрөбүз, жакшы жыйынтыкка келебиз. Маеңизге рахмат. Акыркы суроо мындай пайда болду. Бизде жакында невропатолог Бабаджанов маегин курганда эмдөө, прививка тууралуу суроо болуп калып, ошол комментарийлерде көп кишилер жазыптыр. Ушул эмдөөдөн кийин балдарында оорулар пайда болуптур да. Ошол эле аутизм, ошол эле ДЦП, дагы башка ооруларчы. Анан мисалы бала мындай ооруганда антибиотик саярдын алдында жанагындай бизге текшерип атпайбы, аллергиясы барбы жокпу деген сыяктуу сымал эмдөөнүн алдында, мисалы эң 2,5 айлыгында алат эмеспи эмдөөнү. Ошонун алдында дагы ушундай кылып текшерип сайдыртса болобу? Алдын алыш үчүн мүмкүн. Мисалы ошол невропатологдун айтуусу боюнча бул эмдөө деген ага эме таасир берген эмес, бул жөн эле ойготуп койду дейт. Бар нерсени ойготуп койду деп түшүндүрдү да. Демек бул нерсе, бул көйгөй мурун эле бар болчу деп айтып атат да, анын айтуусу боюнчачы. Анан ошонун сымал азыр бизде көпчүлүк эле ата энелер ошондон айынан дагы коркуп эмдебей жатпайбы балдарынчы. Сиз аллерголог катары айтсаңыз, ошол эмдөөнүн алдында текшерип, жанагы мүмкүн керектүү анализдерди тапшырып, ошол анткени эмдөөдө дагы оор металлдар бар да составындачы, балага кандайдыр таасир бербеш үчүн анализ тапшырып коюш керекпи же сиздин өзүңүз бир кеңешиңиз барбы? Мен айтып кеттим, аллергия азырынча эгерде ошол эмдөөнү алып атканда 2,5 айында кожасы атопический дерматит болуп обострение берип атса, бияктан бала отводдо турат, эмдөөнү албайт. Качан денеси таза болсо, бала эмдөөгө кире берет. Эмдөө боюнча дагы эмдөө аллергияга алып келеби деген азыр суроолор дагы өтө көп болуп атат. Бирок эмдөө боюнча мындай изилдөөлөр дагы жүргүзүп атат. Бул өтө мындай строго фиксация болот. Эгерде эмдөөнүн компонентинин аллергия болсо, бул строго фиксация болот да. Мындай изилдөөлөр жүргөн, мындай аллергический реакциялар эмдөөгө болгон, бирок бул өтө мындай минималдуу да. Азыр биз мындай соц тармактар өтө көп болуп, маалымат өтө көп болуп,
мурун анчалык деле соц тармактар жок болчу, телевизордон көрчүк же гезиттерден окучу да турабы биздин ата энелерибиз элечи. Мындай өтө активдүү эмес болчу да. Соц тармактар өтө активдүү болуп, биз ошондой жаңылыктарды көп угуп калып атабыз да. Бирок аллергияга дагы бул эмдөө эч кандай мындай зыянчылык алып келбейт. Бирок аллергия вне обострения болсо, сөзсүз бир да эмдөөгө бала кирбейт. Астмасы обострение болуп атса, бөөрү жатышы обострение болуп атса, мисалы үчүн жакын арада эле отек квинке берсе бала эмдөөгө пока киргизилбейт, потому что биз убакытты да күтүшүбүз керекпиз да. Эгерде бала жашынакай болсо, аллергиясы эч кандай козголбосо, эмдөөгө бара берсе болот, эч кандай анализ тапшырылбайт. Маеңизге рахмат. Урматтуу ата-энелер, менин айтып кетерим, эгерде сиздин балдарыңыздыкы кандай бир аллергия оорусун ушул интервьюдан кийин байкап калсаңыз, сиз сөзсүз аллергологко кайрылышыңыз керек. Анткени сиз эгерде убакыт сааты менен туура аллергологко келсеңиз, биз сиздин ооруңузду эртерээк дарылаганга аракет кылабыз. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, сиздерге бүгүн учурдан пайдаланып ыраазычылык билдиргибиз келет. Анткени биз август айынан баштап ушул долбоорубузду, ушул проектти баштаганыбызда аз убакыт болсо дагы биздин катталуучуларыбыз 20 миңден ашыптыр. Демек, биздин көрсөтүүлөр кандайдыр бир пайдасын алып келип жатат деп жалпы командабыз менен ыраазычылык билдирип, жана ушул убакка чейин тартылган көрсөтүүлөрдө бизде конкурстар жарыяланган. Ошол жыйынтыкты буюрса биз январдын 15-inde биздин бир чыгарылыш чыгат. Ошол чыгарылышта жыйынтыктап туруп кимдер кандай белектерди утуп алды деген ошол көрсөтүүнү сөзсүз сиздерге көрсөтөбүз. Ал эми адаттагыдай эле кандайдыр бир көйгөй бар болсо же кандайдыр бир маселе, балдарыбыз, алардын тарбиясы тууралуу сиздин кеңешиңиз же бир сунушуңуз бар болсо, биздин комментарийге жазып кетиңиздер. Ыраазычылык менен билдирип, көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.